Өзүбүзгө алалы күнөөнү. Мен дайым күнөөнү өзүмдөн издейм. Мен түшүндүрө албай атам. Мен жеткире албай атам. Мен жакшы аракет кылбай атам деп. Ошондуктан сиздер дагы урматтуу калдайган калк. Эрди ер кылган эл болот дагы, ошол эр элди эл кылып көтөрүп алат экен. Ошо көтөрүп ала тургандарды көтөрбөйлүбү? Боло тургандарды көтөрбөйлүбү? Мен былтыр сүйлөп атканда капыстан келип кетти ушул сөз. Ушул сөзүмө мен өзүм ыраазы болдум, Аллахка ыраазы болдум. Тилиме ушуну сала берген. Карганы шумкар болот дегенди токтотолучу. Качырды тулпар болот дегенди да токтотолу. Пейлибизге жараша. Ошол ар жактан көрүнсө, бак десе Манастын сүргөлөп аткандай болгон Бекмамат Осмоновду дагы жарабайт деп, себеби эч качан чөөлөр арыстанды жанына жактырганды жактырбайт. Ошону дагы мыкты иштеп аткан мезгилинде кызматтан алып тынчыткан ким? Исхак Разаковду дагы 51 жашында, менден 5 жаш кезинде кызматтан алган ким? Ошол улуу инсандардын артынан калган нерсе ушул да, мына көрдүңүзбү? Бекмамат Осмоновдун иштеп кеткенине канча жыл болду, бирок артынан ушундай болуп, какшоо болуп атат. Мен сизге айтайын, биздин элибизде айтат го, 70 жылдыз биригип, жарыгы бир айдай жок деп. Абдан туура сөздү айтты, күйгөндөн айтты ушу жигит. Мына өткөн жылы дагы канча партия күрөшкө чыгып, биздин кетмен төбө өрөөнүбүздөн канча талапкер чыгып, элден болуп атат баары. Жападан өткөн жылкы шайлоонун жыйынтыгы боюнча бир гана депутат чыккан экен. Бул да Темирлан Сыманбеков. Бүтүн Кыргызстан ошол 7%дык тосмону өтүп, курамында караганда ошол Темирлан Сыманбеков кетмен төбөдөн жападан жалгыз депутат болуп калган. Бирок ошондо дагы менин ишенимим терең. Кудай кааласа, ой десеңиз ой да бар, бой десеңиз бой да бар. Бардык жактан келишкен, азыр могул жерде туруп, пайгамбар жашына чыгып калган кишинин көзүнөн жаш чыгарыш өтө кыйын. Сезим болгондо гана көздөн жаш чыгат. Мына ошол өткөндү эстеп, таятасын эстеп, көзүнөн жаш чыгып аткандан кийин, демек, эмне деп айтсак болот? Көкүрөгүндө сезим бар деген. Бала сезим бар, тунук, таза сезим бар деп айтсак болот. Мен сизге бул жигиттин атын билбейт экенмин, айтып коеюн, Кудай буйрса, Кудай бердиби? Кудаш элеби? Кудаш мырза, Кудай кааласа ошол сиз күткөн, сиз үмүттөнгөн кызматтарды кылат, сиз айтпаган сөздөрдү айтат, могул жердеги элдин үнүн ошол жерге жеткирет деп жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен баратабыз. Эң туура айттыңыз. Тапрап баргандан бир. Себеп өсөр элдин башчысы бир болот дейт. Баатыры 1000 болот дейт. Шорду элдин дейт. Башкачараак, кополураак айтылган өзү негизи макал. Мен ал сөздү колдонгом келбей атат. Шорду элдин дейт. Башчысы 1000 болот да, баатыры бир болот дейт. Мына айырмасы ушунда туруп атат. Ошондой азаматтарды неге чыкпай калган деген суроону коюп атасыз. Ал кезде биздин ата-бабаларыбыздын көөдөнү ток, написи ток болгон. Кызыл кекиртек менен бир жерлерге секирген эмес. Ошол кезде адамдыгын тандай алган дагы анын акылына баа бере алган. Бүгүн биз өзү негизи аны баалай албай калдык. Неге? Бизде эң сабаттуу деген кишилердин баары тебелендиде калат дагы. Тыйындууларды барктап калганбыз. Өзүбүзгө алалы күнөөнү. Мен дайым күнөөнү өзүмдөн издейм. Мен түшүндүрө албай атам. Мен жеткире албай атам. Мен жакшы аракет кылбай атам деп. Ошондуктан сиздер дагы урматтуу калдайган калк. Эрди ер кылган эл болот дагы, ошол эр элди эл кылып көтөрүп алат экен. Ошо көтөрүп ала тургандарды көтөрбөйлүбү? Боло тургандарды көтөрбөйлүбү? Мен былтыр сүйлөп атканда капыстан келип кетти ушул сөз. Ушул сөзүмө мен өзүм ыраазы болдум, Аллахка ыраазы болдум. Тилиме ушуну сала берген. Карганы шумкар болот дегенди токтотолучу. Качырды тулпар болот дегенди да токтотолу. Барбы? Болобу?
болот деп айткыла. Ал сенин коктуңнанбы, колотуңнанбы, уруңнанбы, өкүл балаңбы, же бөлөңбү, же аяшыңбы, ага карабастан биздин айылдын кулуну дегенди токтотуп, улуттун жоргосун издейличи, улуттун тулпарын издейличи. Кокту колот биздин түйүбүзгө жетет кыргыздар. Кокту колот жеткирип атат бизди. Мыктылардын канатын кайрып алган өзүбүз болуп атабыз биз. Бизге эч ким тийген эмес. Мына Димаш Ахмедович Кунаев казактын мыкты азаматы. Ошо киши айтты эле. Мага интервью берип атканда. Айналайын адахан. Кыргызды тарихта эч ким ала алмаган. Кыргызды тек гана кыргыздын өзү алат. Кашан сендер токтойсуңдар деп айтты эле. Бул 92-93 жылга. Кашан токтойсуңдар деген. Ошондо неге айтты дебейсиздер аксакал? Мына мыкты болуп, бардык Борбордук Азиянын жетекчилери көзү күйүп, мыкты ушунчалык таза инсан келди. Чыныгы Ленинчил, Сталинчил жетекчиңер бар. Биз ошого көзүбүз күйөбүз деп аткан Масалиевдин канатын кайрып, жана Кудаш мырза айткан парашюттан алып түштүк. Пейилибизге жараша болду. Пейилибизге жараша болду. Ошол ар жактан көрүнсө, бак десе Манастын сүргөлөт кандай болгон Бекмамат Осмоновду дагы жарабайт деп, себеби эч качан чөөлөр арыстанды жанына жаткырганды жактырбайт. Ошону дагы мыкты иштеп аткан мезгилинде кызматтан алып тынчыткан ким? Исхак Разаковду дагы 51 жашында, менден 5 жаш кезинде кызматтан алган ким? Караңыздар. Ким? Кошуна мамлекеттен бирөө келип алган жок. Бирөө келип каралаган жок, бирөө келип жамандаган жок. Кече көзү өтүп кетти Марташимич Байжиев. Мына Темикемдин жакшы көргөн агайы. Темикем ошо киши сыяктуу драматургдардын драмаларын жаратып сахнага чыгып келген инсан. Ошо киши менен менин аңгемемди көрдүңүздөрбү? Биз экөөбүз кабинетте отуруп алып сүйлөштүк. 4 саат сүйлөштүк. 2 саат орусча, 2 саат кыргызча. Баары YouTube'да турат, караңыздар. Аны карабайбыз. Ким кимди сөктү, мына сага деп койсо, ошо тарс жата калып карайбыз. Эркекче айтты. Жооп берди, жарды. Биздин маданиятыбыз ушу деңгээлге түштү. Ошо киши айтты, айланайын адахан. Бүтүндөй мына Абсамат Масалиевич өлкө жетекчиси болуп келгенде мени чакырды да. Сиз ошол Ташым Аксакалдын баласысыз. Жабыр тарткан үй бүлөнүн баласысыз. Мына ол жерде бүтүндөй архив, акта караны кара кылып чыгарып бериңиз да, ушундай комиссия түзөм. Себеп ушунчалык адилеттүү инсан болгон Абсамат Масалиевич. Бекеринен Абсамат Масалиевич 95-жылы ушу жерге келгенде, бул жерде Абсамат Масалиевич, бул жерде Бекмамат Осмонов, ал жагында 30 жаштагы Мадумаров турган эмес. Калчылда ушул жерде курткамда жок эле, суук ушул жерде турганбыз Калчылда. Токтогулда. Ошондо айтып атат Марташимич. Мына ол кыргыздын кыраагандарынын бүтүндөй баарын жок кылган бир алып кишибиз экен. Атын айтпай эле коеюн дегенде мен айттым. Марташимич, 90га чыгып баратасыз. Ушу кезге чейин атын айтпай, каймана айтып келип, быксып түтөп кеттик го кыргыз айланайын. Эч кимдин атын айтпай албайбыз. Ким жазып турушун айтыңыз дедим, баскылар. АКМ пресс дегенди карасаңыздар, ачык калыс маалымат пресс деген бар. Ачык калыс маалымат. АКМ пресс деп турат. Ошол жерде Мар Байжиев менен болгон менин аңгемемди башынан аягына көргүлө. Бүтүн аркасынан жазып, Москвага тоголок кат жазып, кыргыздын канатын кайрып башын алдыра берген өзүбүздүн алтыбыз экен. Ким десең, Алы Токонбаев жазган экен. Бүтүндөй аркасынан дейт баары. Мына ким жок кылды? Кыргызды эч ким ала албайт, кыргыздын өзү алат кыргызды деген сөз ушунда турат. Касым Тыныстанов эмне деп жазыптыр, билесиздерби? Биринчи билим берүү министри. Мына ошол Касым Тыныстанов жазган экен. Ороодо даның толо болсо, короодо малың ток болот деген экен. Аны Алы Токонбаев жазыптыр Москвага. Кыргыздарды даныңарды ашыкча данды өкмөткө тапшырбагыла деп чакырып атат деп. Караңыздар сөздү кай жака бурса болот. Эмне деп бурмаласа болот? Мен былтыр ушул жерде сүйлөп атканда айттым эле. Булар тартканын токтотподу. Менден душман издейт. Мына ушулар жанакы дуалга кадап аткандар дегендердин урпактары ушулар болот. Биз өзүбүздүн ичибизден өзүбүз душман издейбиз.
былтыр да тартып атканда айттым эле, биз калабыз кийинки жылы силер жок болосуңар деп. Мына жок, башка чыгып кете берет экен. Жана ажырык чөптү билет да, эжелерим үйдү тазалаганда билет. Эч кургабайт тамыр, Бирок булар дагы өзүбүздүн жигиттер, булар да балдар. Жана Темирлан агабыз айткандай, ар бирибизге Аллахтын бир мээри төксүн, инсап берсин, ыйман берсин, баарыбыз аман бололу.